Саламатсыңарбы? Кыргызча салган өтөбүз. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 11-сентябрь күнгө жума. Класс иши өтө турган темабыз көөнүгү иштөө. Сабактын максаты, сабактын темасы менен таанышасыңар. Өткөн тема боюнча көөнүгүүлөрдү иштейсиңер. Сөздөн сүйлөм түзүүгө машыгасыңар. Кабыл алууңар, эске тутууңар, сулуу туура жазууңар, ой жүгүртүү тапыштыгыңар өнүгөт. Өз алдынча бир нерсе ойлоп табуу жөндөмдүүлүгү өнүктүрүүгө, жоопкерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Өткөн тема боюнча суроолорду бере кетейин. Өтүлгөн темалардан эмнелерди билдиңер? Алифтин көзү эмнеге кычышты? Кыргыз алфавитинде канча тамга бар? Суроолорго жооп берсеңер болот. Китебибиздин биринчи көөнүгүнү карайбыз, окуйбуз. Сөздөн сөз жараткыла, аларды жазып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бизге мектеп деген сөз берилген. Эми ушул мектеп деген сөздөн сөз жаратабыз. Ал үчүн дептериңерге биринчи көөнүгү деп жазып аласыңар. Анын астына сөз дейсиңер. Сөз деп жазгандан кийин астына сөздөрдү таап жазасыңар. Эки сөз таап койдум. Кеп, теп, дагы өзүңөр улантып жазасыңар. Ортолоруна бүтүр коебуз. Биринчи сөздү таап жазып алгандан кийин астына эми сүйлөм дейсиңер. Эми ошол таап алган сөздөрүңөргө биз сүйлөм сөз. Биринчи кеп деген сөз, эми ушуга сүйлөм сөз. Атамдын кебин эсиме түшүрдүм. Бул сүйлөм болду, мынакей. Кебин деген сөз катышты. Эми экинчиси болсо, экинчи сөз бул теп. Эми сүйлөм сөз. Иним велосипед тепти, мынакей. Теп деген сөз катышты. Дептериңерге жазасыңар. Мынакей белгилеп койдум. Экинчи көөнүгү. Чекиттердин ордуна кашадагы тамгаларды коюп жазгыла. Кандай сөздөр түзүлдү? Биз буга чейин коюп жазганбыз. Кашанын ичиндеги тамгалар З, Л, Т, Ый, Ч, Ш. Эми ушул тамгаларды коебуз. Биринчи З. Окуйбуз. Из, ил, ит, ий, ич, иш. Мынакей тамгаларды койдук. Экинчи көөнүгү дейсиңер дагы. Көк менен жазылган сөздөрдү жазасыңар, мынакей. Экинчиси ой. Кашанын ичиндеги тамгалар Т, Ж, К, Т, С, Ч. Кана эми тамгаларды коелу. Биринчи Т. Той, жой, кой, той, сой, чой. Мынакей бул экинчи сөз болду, мынакей. Жашкы менен белгилеп койдум. Экинчи көөнүгү деп ушул сөздөрдү бүтүр менен жазасыңар. Кийинки көөнүгү үй иши. Үчүнчү көөнүгү. Силер кантип мектепке даярдандыңар? Айтып бергиле. Өзеки айтып берсеңер болот. Өтүлгөн темалар боюнча тест жөнөтөм. Окуп туруп эле, суроосун окуп туруп, анан кайсы варианты туура ошону эле жазып коесуңар. Мисалы үчүн биринчи суроо 1 деп туруп, А, Б варианты берилет. А туура болсо А деп жазып коесуңар, Б болсо Б деп жазасыңар. Анан экинчисин окуйсуңар. Экинчи суроосун окуп туруп, кайсы вариант туура болсо Б болсо Б, Б болсо Б, же болсо Г туура болсо Г жазып коесуңар. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.